Кыргызстанда ушул жылы президенттик шайлоо октябрдын 3 жекшембисинде өтүшү мүмкүн. Мындай сунуш жогорку кеңештин депутаттарынан түштү. Буга чейин шайлоо күнүн аныктоо боюнча ата мекенчилер чуу чыгарып, добуш берүү 19 ноябрда өтсө, бул бийликти басып алууга барабар дегенге чейин барышкан. Бирок кийинчерээк белгилүү болгондой, бул датага Өмүрбек Текебаев баштаган ата мекен фракциясынын түздөн-түз тиешеси бар экени аныкталды. Анткени азыркы иштеп жаткан мыйзамды демилгелегендердин арасында 6 жыл мурун Текебаев да болгон. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асиповдун сюжети. Президенттик шайлоонун 19 ноябрга туш келип калганынын тарыхы 2011-жылга барып такалат. Тактап айтканда, мындан 6 жыл мурун Роза Отунбаева президент болуп турган убакта эле өлкө президентин шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынган. Добуш берүү күнүнүн датасы анда так жазылып турат. 48-берене президенттик шайлоону дайындоо. Президенттик кезектеги шайлоо иштеп жаткан президенттин ал шайланган мөөнөттөгү ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын ноябрь айынын 3-жекшембисинде өткөрүлөт жана шайлоо күнүнө чейин 4 ай калгандан кечиктирилбестен жогорку кеңеш тарабынан дайындалат. Эгер календарга карасак, ноябрдын 3-жекшембиси 19-уна туура келет. Бул дата жогорудагы конституциялык мыйзамдан алынган. Андыктан ата мекенчилердин шайлоо күнү боюнча чуу чыгарып жатканы көпчүлүккө түшүнүксүз. Объявление президентских выборов на 19 ноября 2017 Президенттик шайлоону 2017 жылдын 19 ноябрына дайындоо конституцияга каршы келет. Эгер өлкө башчыны шайлоо ушул күнү өткөрүлсө, борбордук шайлоо комиссиясы жана башка бийлик өкүлдөрү өлкөнү укуктук башаламандыкка алып келиши мүмкүн. Кызыгы ата мекен партиясы мындан 6 жыл мурун өздөрү сунуштаган мыйзамга каршы чыгышууда. Саясатчылар, серепчилерди ата мекендин депутаттары эмне үчүн буга чейин унчукпай отурган деп суроо салышууда. Ачык эле айтсам, мен билбейт экенмин эмнеге алар көтөрүп атышат ошол теманы. Себеби өзүлөр 2011 жылда алардын өкүлдөрү ошол эле Өмүрбек Текебаев конституциялык мыйзамды жазган шайлоо жөнүндө. Башка партиялар жазган. Алар бүт барын ошол жооп, ушу суроого өзүлөр суроону койгон суроого жоопту билишет. Ошо убагында ката кетирген ошол убактагы чыккан депутаттардан сураш керек. Алар 5-чакырылыштын депутаттары, алардын астында азыркы отурган депутаттар да бар экен, ошолордон сураш керек. Мисалы үчүн саясатчылар бул качан өзлөрүнүн кылган чала ишине жооп берет. Жооп бериш керек алар дагычы. Анан кылаарын кылып кылжып менен болуп коюш, анан түштөн кийин мындай экен, тигиндей экен деп түштүн кереги жок. Андыктан адистердин арасында күмөн да жаралды. 6 жыл мурун бул норма атайын жасалганбы же чындап эле ката кетирилгенби? Сами же инициаторы с этой вот партии Ата Мекен долго не замечали, а вот тут они раз и заметили. Ата мекен партиясынын демилгечилери өздөрү көп убакыт бул норманы байкабай жүрүшкөн экен. Мына эми гана байкап отурушат. Айта кетчү нерсе, ушул партиянын лидери конституция менен конституциялык мыйзамдарды шайкеш келтирүү боюнча жумушчу топту жетектеген. Андыктан алар азыр билдирип жаткан баш мыйзам менен конституциялык мыйзамдагы карама каршылыкты буга чейин байкабай калуу мүмкүн эмес эле. Маселени убагында чечиш керек болчу. Но это не заметить было невозможно. Поэтому, конечно, нужно было вовремя предпринимать какие-то изменения. Но теперь у нас, как обычно, да, вот есть проблема, мы ее начинаем решать. Это нормальный процесс. Андыктан саясатчылар өлкө башчысын жана анын тегерегиндегилерди президенттик бийликтин мөөнөтүн узартууга айыптоо негизсиз деп эсептешет. Алардын пикиринде айыптоолордун бардыгы саясий негизде каралуу жана жөн гана жалган жала жабуу. Насколько я знаю, сам президент даже несколько раз говорил мне. Менин билишимче, президент ыйгарым укуктарымдын бүтөрүнө мынча убакыт калды деп ай күнүнө чейин бир нече жолу санап берген. Андыктан өлкө башчыны бийликке дагы көбүрөөк убакыт калгысы келип атат деп айыптоо болбогон нерсе. 1 декабрга чейин мынча күн калды деп санап жүргөн. Бул туура чечим жана шайлоо күнү боюнча президенттин пикирин кеңешчиси Фарид Ниязов да так белгилеп көрсөттү. Поэтому, по-моему, это очень разумное решение, позиция, значит, президента. Бийликтегилер дагы шайлоо 19 ноябрда өтөт деп эч кимге таңуулаган жок. Тескерисинче шайлоо күнүн аныктоо, өзгөртүү парламенттин колунда экенин белгилеген. Ал эми жогорку кеңештин чечим кабыл алуу үчүн дагы жетиштүү убактысы бар. Президент Алмазбек Атамбаев конституциялык мыйзамга оңдоолорду кабыл алуу, демек шайлоолордун жаңы мөөнөтүн мыйзамдык аныктоо мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө бир нече жолу билдирген. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов тарабынан оңдоо киргизип, шайлоолорду октябрдын 3-жекшембисинде, башкача айтканда, азыркы мыйзамда белгиленгенге караганда 1 ай мурда дайындоо жөнүндө
Жогорку кеңешке расмий сунуш киргизилгени белгилүү. Көптөгөн саясатчылар менен эксперттердин пикири боюнча ушул күн кыйла ыңгайлуу көрүнөт. Кыргызстанда шайлоо системасынын реформасынын демилгечиси жана таза шайлоолордун кепилдиги катары президент Алмазбек Атамбаев болуп келатканы жалпыга белгилүү. Элибиз дал президенттен таза шайлоолордун кепилдигин күтөт жана эл ичинде шайлоо процессиндеги оң өзгөрүүлөрдү анын атына байланыштырышат. Ошондуктан президент дайыма бул маселени өлкө өкмөтүнүн, борбордук шайлоо комиссиясынын жана башка мамлекеттик органдардын алдына коюп келатат. Жогорудагы оңдоолор Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынса гана шайлоолор күнүн өзгөртүү жана ага жараша тапшырмалар берүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Бирок азырынча аракеттеги мыйзам өз күчүндө. Президент жана бардык мамлекеттик органдар аны жетекчиликке алышат. Анын үстүнө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 62-беренесинде президент шайлоолор тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Эгер шайлоо октябрдын 3-жекшембиси 15-октябрда өткөрүлсө, анда бардык процедураларды убагында аткарууга мүмкүн болот. Шайлоолорду өткөрүп, добуштарды санап жана жаңы президенттин ант берүү аземин кабыл алууга. Андыктан парламентарийлердин көпчүлүгү Өмүркуловдун сунушун колдоп, бул датаны оптималдуу деп эсептеп жатышат. Ал эми жайдын аягы же кеч күздө шайлоо өткөрүү көп көйгөйгө жол ачат дешүүдө. Себеби мындайда экинчи тур болуп калса, ал нормально өтөт, ноябрда болот. А мисалы 19 ноябрда болсо, анда экинчи тур жаңы жылга түшүп калат да. Анан азыр Атамекен айтып атат, жайында кылыш керек, август айында. Мен бул менен макул эмесмин, себеби жайында билесиз, бир топ кишилер тияка көлгө кетишет, тияка бияка кетишет, курортко кетишет, салышат, ремонт кылышат, эми көп маселелер бар да. Көпчүлүк серепчилер, жарандык коомдун өкүлдөрү бул маселеден ушунча чуу чыгаруу керек беле деп кыжаалат. Анткени алдыда шайлоо күнүн өзгөртүүгө убакыт дагы. Парламентте буга ыйгарым укукта жетиштүү. Жогорку кеңеште өзүнүн укуктары бар. Ошол кайсыл күндө шайлоо өтүү боюнча, аныктоо боюнча. Бүгүнкү күндө эгерде Жогорку кеңеш 19 ноябрга десе, анда шайлоо 19 ноябрда өтөт. Же 15 октябрда десе 15 октябрда өтөт. Же 27 августта десе 27 августта өтөт. Бирок биякта деген эч кандайдыр бир коркунучтар жок. Эгерде булар ошону туура эмес деп эсептесе, анда оңдоп коюшсун, булардын колунда турат. Бизден айырмалануулар деген Жогорку кеңеште турат. Алардын мыйзам чыгаруу демилгеси бар. Мыйзам алардын колунда турат. Бүт бардык механизмдер бар. Көчөгө кызы чуу түшкөнүнүн ордуна көтөрүп чыгып, ошол эле жанагы Жогорку кеңештин ичинен эле комитеттерге кайрылып, мисалы үчүн мына момундай деген туура эмес болуп калыптыр, ошону 1-2 айга бери жылдыралы деп койсо, менимче эч кандай ызы чуу болбойт эле. Андыктан юристтер баш мыйзамды комплекстүү түрдө талдап, айрым беренелерге эле таянып, элди адаштырууга түртүүдөн алыс болууга чакырышууда. Мыйзамда жаңы шайланган президенттин ант берүү аземи 1 айдын ичинде өтүшү керек деп жазылып турат. Юристтердин белгилешинче, аны 1 ай күтүүнүн кажети жок. Эгер зарыл болсо, расмий жыйынтык чыккандан 1 күндөн кийин эле ант берип, кызматына киришсе болот. Булардын бардыгын эске алганда 1 декабрда Кыргызстанда толук түрдө жаңы президент болот дегенге негиз бар. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.